Бүгүн Ош шаарына Кувейт Ош авиакаттамынын алгачкы рейси келип конду. Ош эл аралык аэропортунда Jazeera Airways авиакомпаниясынын Кувейт Ош Кувейт багыты боюнча биринчи каттамын салтанаттуу тосуп алуу жөрөлгөсү болуп өттү. Airbus 320 учагын суу аркасы менен салтанатка ылайык күтүп алышты. Ош шаарынан Кувейт Ош Кувейт жаңы каттамы ачылып, жүргүнчүлөргө бир катар ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Авиакаттам мүзгүлтүксүз жүргүнчүлөрдү тейлеп аптасына 2 жолу дүйшөмбү жана жекшемби күндөрү учат. Ош шаарынан Кувейт шаарына 1 сааттын аралыгында 139 жүргүнчү учуп кетти. Бул авиакаттамда негизинен Мекке шаарына зыяратка бара турган жарандар жана Кувейт шаарынан Европа өлкөлөрүнө чыгуу үчүн ачылган алгачкы каттам болуп калды. Ош эл аралык аэропортунун аба майданы эл аралык стандарттарга жооп берип, бир катар ири шаарларга авиакаттамдар иштейт. Cada o жерден кетип атат через Кувейт. Жумасына 2 жолу болгон турат бул рейс. Бул дагы биздин жүргүнчүлөргө жакшы шарт деп эсептейм. Эмне дегенде түзмө-түз жылдан жылга баягы умрага бараткан жүргүнчүлөр көбөйүп атат. Ошон үчүн ошолорго жакшы шарттар түзүп бергенге биз даярбыз. Биздин учуучулар, пассажирлар Бишкекке барып, Бишкектен ары уччу эле. Бул өтө ыңгайсыз болчу. Кыйналчылар погодага карап кээде рейстер, внутренний рейстер отмена болуп, же болбосо транзит 12 саат, 14 саат Бишкекте барып күтүп, аэропортто жатып, өтө көп кыйынчылыктар болчу. Сейчас, но,